Урматтуу мекендештер, өпкө оорулары менен оорубаш үчүн, мына суук түшүп келип атат, ушул өпкө оорулары менен оорубаш үчүн биз кандай ыкмаларды колдонсок, биз өпкө оорулары менен оорубайбыз. Биз өпкө ооруларынын жогорку бөлүгүнө өзүнчө бир көнүгүү жасап, жана өпкөнүн ылдыйкы бөлүгүнө өзүнчө көнүгүү жасайбыз. Жогорку бөлүгүнө жасаган көнүгүү бул көнүгүү жасалуучу без тамырларга жасалган массаж, лимфа массаж, бездерге массаж деп айтылат. Мына ушуну сиз эртең менен туруп, оң акыректин үстүнө колуңузду коюп 21 чейин санайсыз. Андан кийин сол акыректин үстүнө коюп 21 чейин санайсыз. Андан кийин ушул акырек сөөктүн үстүнөн сиз сөзсүз түрдө терини сүрүп келесиз. Эмне үчүн? Сиз терини сүрүү менен териде жаткан без тамырды жана кан тамырдын айлануусун жакшы кыласыз да. Сизге мурун көңдөй аркылуу түшкөн микробдор мына ушул жерден утилизация болуп кетиш керек. Ошон үчүн акырек үстүн жасайсыз, андан кийин моюн үстүн жасайсыз, андан кийин омуртка жактан алып келесиз, оң жактан, сол жактан, анан сөзсүз түрдө кулактан алып келесиз. Көрдүңүзбү? Сиз моюнда жайгашкан без тамырларды жана кан тамырларды жакшы иштетүү менен бизге түшкөн микробдорду сыртка чыгарганга сөзсүз түрдө көмөк бересиз. Дагы жогорку бөлүктөгү өпкөнүн жогорку бөлүгүнө биз чоң жардам беребиз. Микробдор өтүп кетти, алар барып өпкөнүн ылдыйкы бөлүгүнө бронхиолдорго абдан майда бөлүкчөлөргө барып отурукташып калды. Андан ары өпкөн тканын өтөйүн деп атат. Демек биз өпкөнүн ылдыйкы бөлүгүн жакшы кылыш үчүн биз сөзсүз түрдө мына диафрагма деген шиле эт бар. Көкүрөк көөдөндү ички көөдө менен бөлүп турган ортодо диафрагма деген абдан жакшы кызматы бар орган бар. Мына ушул органды биз күнүгө иштетишибиз керек. Демек сиз мойнуңузга жасагандан кийин сөзсүз түрдө диафрагмалдуу дыхание, диафрагмальное дыхание деп коет. Ушуну менен алектенишиңиз керек. Ал кандай болот? Бул үчүн сиз мурдуңуз менен дем алып, мурун менен дем алганда курсакты сиз алдыга чыгарасыз. Ал эми курсактагы абаны сиз өзүңүзгө, курсакты өзүңүзгө тартып атканда оозуңуз менен абаны чыгарасыз. Диафрагманы өйдө көтөрүп, өпкөнү иштетип атабыз. Көрдүңүзбү? Биз канчалык өпкөнү өйдө ылдый иштетебиз, ушул жерде кан айлануу жана без айлануу жакшы иштесе, демек бул жерге кирген микробдордун баарын без тамыр алып чыгып кеткенге өтө чоң роль ойноп берет. Организмдин иммунитетин көтөрүш үчүн эмне кылсак болот? Дагы бир жакшы ыкмалардын бири бул жылуу кийиниш керек, бутту жылуу кармаш керек. Адамдын тапаны бул өтө чоң көп точкалар бар. Ошол адамдын тапанында жүрөккө жооп берген точка бар, өпкөгө жооп берген точка бар. Деги эле организмдеги жайгашкан бүт органдарга жооп берген точкалар бар. Ошон үчүн эгерде мына суук түшүп калды, сиз кандайдыр бир чүчкүрүп калдыңыз, бир жака барып келдиңиз, же жамгыр жаап ушуп калдыңыз, сиз сөзсүз түрдө бутту кирип эле бутту ысык сууга салганыңыз бул бизге, организмге жардам берген болосуз да.